Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Каналыма кош келипсиз. Эгерде каналымда биринчи жолу болсоңуз, лайк басып, комментарий жазып, подписка болуп кеткенди унутпаңыз. Бүгүн сиздерге жубайлар ортосундагы конфликт учурунда кылынбай турган 9 нерсе жөнүндө айтып бергим келди. Кайсылар деп кызыгып турган болсоңуз, видеонун жүрүшүндө көрүңүз. Урушуп жаткан учурда эч качан ажырашуу тууралуу ойлобоңуз. Ажырашуу тууралуу ойлогонуңуз бул сиздин ошол сиздерди конфликтке алып келген маселени чечүү жолдорун издебегениңизден жана өзүңүздүн гана башыңызды ойлогонуңуздан кабар берет. Кол көтөрүүдөн сактаныңыз. Кол көтөрүп жаткан учурда сиз эмоцияңызды дагы, ойлонууңузду дагы башкара албай каласыз. Бул эркектерге эле тиешелүү эмес, айымдардагы акыркы кездерде күйөөсүн эркекте сабап салган учурлар, фактылар көп катталып жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистеринин биринде эркек аялынын бетине уруп, аброюна шек келтирип, үйдө жалгыз калтырбаш керек деп айткан. Өткөн иштерди эскертүү. Кандай гана уруш болбосун, мурда болуп өткөн жаман иштерди эч качан бири-бириңиздерге эскертпеңиздер. Былтыр сен мага моундай сүйлөп койгонсуң, сен мурда күнү мени момундай деп атадың деген сыяктуу сөздөр бул конфликттин андан ары өрчүшүнө гана алып келет. Андан көрө бул маселени чечүүнүн жолдорун издеп, мени ошону менен алектендирген бул үй бүлөңүздөр үчүн жакшы. Урушуңуздарга балдарды аралаштырбаңыздар. Колдон келсе, балдардын көзүнчө урушпаганга аракет кылыңыздар. Анткени балдар ошол учурду эстеп калышат. Кийинки жашоосунда дагы кандайдыр бир агрессивный болуп калышы толук мүмкүн деп айтсак туура болот. Анткени жаш бала өзүнө маалыматтарды жана көргөндөрүн бат сиңирип алат. Андыктан балдардын көзүнчө эч качан урушпаңыздар, бири-бириңиздерге жаман сөз айтпаңыздар. Күйөөңүз менен урушуп кетсеңиз, эч качан ата-эне, бир тууган, тажиңе, тайэже, тайэке, байке деген сыяктуу туугандарга эч качан айтпашыңыздар керек болот. Бул сиздин күйөөңүздөрдүн ортосундагы эле, сиздердин үй бүлөңүздөрдө болгон маселе. Эгерде ата-энеңиздерге айта турган болсоңуздар, кудалар ортосунда чыр жаралышы мүмкүн. Албетте ар ким өзүнүн баласына тартат, ошентип баягы эки тараптын келишпестиги чоң маселеге айланып, аягы ажырашуу менен да бүтүп калышы мүмкүн. Балким сизде ошол учурдагы эмоциялар кетет. Күйөөңүздүн дагы ошол эмоциялары кетип, экөөңүздөр жакшынакай сүйлөшүп каласыздар. Балким андан ары кайра жашайсыздар. Бирок кудалар ортосунда, туугандар ортосунда мамиле, сый, бири-бирине болгон жакшы нерселерди кылуу жоголуп кетиши бул толук мүмкүн деп айтсак туура болот. Уруш болгон учурда бизге көз тийген, бизди бирөө окутуп кеткен деген ойдон алыс болушубуз керек. Күнөөнү өзүнөн көрө албаган адам гана башкалардан күнөөнү издеп баштайт жана бул ошол маселени чечкиси келбей жатканынан кабар берет. Басынтууга болбойт. Күйөөңүз менен конфликт болгон учурда аны басынткан болсоңуз, анын жини ого бетер келип, ого бетер ачууланып, сизге мындан дагы жаман сөздөрдү айтып коюшу мүмкүн. Колуңуздардан келишинче сабыр кылууну сунуштайм, анткени сабыр кылып турсаңыздар, күйөөңүздөрдүн жини тарагандан кийин акырын барып айтып түшүндүрсөңүз, балким күйөөңүз дагы түшүнөт. Эгерде тирешип, спор кылып тура берсеңиз, анда күйөөңүз ого бетер жинденет. Айымдар урушуп аткан учурда эч качан үйүңүздөргө кетпеңиздер. Албетте болот, мен таптакыр жашай албай калдым, бул адам менен жашаганга болбойт деген учурда гана кетпесеңиз, башка учурда сиздин балким кетип калдыңыз эле, артыңыздан күйөөңүз барбай койду. Же болбосо өзүңүздүн эмоцияңыз кетти, үйгө барайын деп атасыз, кайра күйөөңүзгө бирок кантип барам деп ойлонуп, өзүңүздү кыйнашыңыз мүмкүн. Ошондуктан сабыр кылып, үйдөн кетпей турганыңыз оң. Менин бүгүнкү берген кеңешим сиздерге пайдалуу болду деп ойлойм. Мына ошол видеону көрүп жаткан жубайлар менин жогоруда айтып өткөн кеңештеримди конт коюп угуп, өздөрүнүн жашоосунда пайдаланып, үй бүлөсүнүн ынтымактуулугун сактап кала турган болсо, менин ушул видеодогу тарткан максатым орундалды деп эсептесем болот. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Кийинки видеолордо жолугушканча аман туруңуздар. Сиздер менен мен Чолпон Алмазбекова болдум.